Бул машинелердин акчаларын төлөп бүткүчө мен жиркиндин чачтарыма карып, сакалдарыма карып кете турган болду. Бир аз жүдөп кетипмин, чач сакалды оңдоткону бүгүн дагы эле барбершоп ханга келдим туугандар. Билесиңер, массажы бар, маскасы бар, сакал, чач, кыскасы бардыгын чотко кылып жөнөтөт. Мастер өзүңсүң го. Жаңымın baba saltın ulantı. Tındap çürükte. Ömrüm bergen bizgen kançadan Taşta izi kalgan kırgazımdın birrin kettin avlasqa Так, мынаке туугандар. Чачты ким кыскартты десеңер, мынаке Адлет деген парикмахер келген болчу. Чачыңа дым сонун кылып коет. Адлет бир аз камера кое алат. Келсеңиздер сонун кылып чачыңа дым алып жөнөтөт туугандар. Телефон номерин, адресин жазып койгон видеонун астына. Бул жакта барбершоп хандан чыкканда эле Сапат деп бул жака сонун мужской женский кийимдерди сатчу магазин ачылып калыптыр туугандар. Жүргүлө биз сира кийимдерин көргөзө кетейин. Эгерде кыз балдарды көрө турган болсоңуздар, караңыздар. Кофта, юбка, джинсы, худилер, атайын мондай хиджаптар, косметикалардан бери бүт бардыгы бар экен туугандар. Келсеңиздер, ушул жерден караңыздар. Сонун биз сира кышкы сезонго кийим кылып кетсеңиздер дагы болот экен туугандар. Бул жагында мужской бар экен, жүргүлө мужскойун да көргөзө кетейин. Телефон номерин, адресин жазып коем бул жерге дагы туугандар. Өтө сонун экен, жүргүлө. Бул жагында мужскойун көргөзөйүн. Экөө жанаша экен. Эгерде кышкыга курткаларды, жемпирлерди, шапкаларды алам десеңиздер, карагыла. Өтө сонун кылып навы бар экен, жилеттери бар экен, футболкалар бар экен, рубашкалар бар экен туугандар. Джинсы, триколор, футболкалар, майка, кыскасы балдарга да керектүү бүт кийимдер бар экен туугандар. Хандан сонун кылып монтип красавчик болуп чач башыңарды кыскартасыңар дагы, могул жерден бир сыра кийим кылып кышкыга чыкып кетип каласыңар туугандар. Ушундай. Бул жердин дагы телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем туугандар. Ушундай. Жүргүлө, кеттик анда. Так, туугандар, бүгүн 3 декабрь. Эшикте погода мондай болуп атат. Бир аз кар жаап келди эле, кайра эле токтоп калды. 0 градусту көргөзүп атат. Термометрде. Туугандар, бүгүн дагы бир жакшы өтүүчүлөр менен бир бөлүшө турган видео болуп атат. Могул азыр тартылып аткан видео iPhone 16 Pro Max'ка. Кече келинчегиме дагы алып бергем, өзүнүн эски 15 Pro Max'ын алмаштырып. Андан сырткары туугандар, мен өзүмүн 13 Pro Max'ымы 16 Pro Max'ка алмаштырдым. 14 Pro'ну болсо туугандар, Galaxy S23'ге алмаштырдым. Эмне себеп? Азыр биринчи этим бүт барын айтып берем туугандар. Биринчи обзордан да 14-төн баштай берейин. Кече күнү кандай нерселерди алып келдим туугандар. Эми кышкы быйылкы жылдын эсебинен өзүмө вообще эч нерсе албай экем эле. Бир сыра аппараттарымы жаңылап коеюн деп чечтим. Билесиңер, өткөндө стабилизатор алгам, микрофон алгам. Азыр могу 16 Pro Max'ка прямой, без микрофон, без ничего, прям өзүнө жазып атам туугандар. Машинада отуруп алып эле. Так, вот 16 Pro Max туугандар. Баасына келсек, базарда 130 миң, 135 миң, 140 миң плюс-минус доллардын курсуна жараша ошондой болуп атат туугандар. Мен келинчегиме жанагындай мондай натурал деген светин алып бергем. Өзүмө болсо мондай черный светин алдым. Билбейм, ага постоянно эле черный жага берет, бирок натуралы действительно сонун көрүнөт экен. Көздөрү да чек-чейипчи. Так, телефонун карагыла. Мондай кара светин алдым. Эң чоңу 16 Pro Max 256 гигабайт. Туугандар, иштерин карагыла. Качествосуна базар жок туугандар. Азыр Samsung менен дагы салыштырабыз. Мына Samsung иштеткендер, iPhone иштеткендер көрөсүңөр. Камерасы чындап мынакей карасаңар, башка телефондор менен несравнимо да.
Действительно, Samsung наркы беркилерге шып алып, наркы берки болот. Настолько реалистичный могу камераларычы, видеосу, башкалары мон карасаңар, канчалык деңгээлде мощный көргөзүп аткан туугандар. Өтө жакшы. Азыр көрөбүз. 256 гигов болду. Буну мага өткөндө доллар 105 маалында барып алып калдым мен. 120 миңге түштү. 120 миңге түштү. Өзүмүн эски 13 Pro Max'ымы алып барып берип туугандар 52 миңге. И үстүнө 68 миң кошуп, моуну алдым. Чёрный цвет. Моул стеклосун бесплатный коюп берди, экрандагы стеклосун. Толтура ништяктарды берди мага туугандар. Мондай карбоновый чехол. Питака деген чехол экен туугандар. 6000 рубль турат экен. Жумек деген досум бар. Мен былтыр жана кудду ушул маалда менин Мерседесим бир ай айдап калды эле Нургазы бизнеске чыганда. Азыр но гарбушкада телефон сатып иштеп атат экен туугандар. Эгерде телефон номери керек болсо мага Инстаграмдан жазсаңар же WhatsApp'тан жазсаңар берем туугандар. Трейдинг кылып өзүңөр бирок только iPhone алат экен аларчы. Эски iPhone'уңарды алып барып бересиңер, более-менее кылып алат. Өтө жанагындай таква, өтө серьезный алат тууганда, жана ниже эмес. 13 Pro Max 52 миңге нормально эле го деймиз. 3 жыл, 4 жыл иштеттим. Ёлки бир аз мурдум бырыктап, шырыктап, бир аз не болуп атам. Өтө тонкий болот экен могу карбоновый чехолчу. Азыр могул жака салып да көргөзөйүн. Эми силерге жанагынтип неме кылгыча буну чечип салдым да. Өзү бүт распаковка кылып көргөзөйүн деп аттым эле, айла жок, жүрөк чыдабайт экен мындай телефондор. Мынакей туугандар, өтө тонкий, өтө мындай удобный, кармаганы дагы и пуля непробиваемый чехолдордун бири экени. Мага так говорили, мындайча айткандачы. Настолько это реально, кошунасы мен билбейм. Мага ошентип айтты, Нургазы пуля непробиваемый деди. Андан сырткары дагы бир мондай чехол подарка кылды. Даже буну ача элекмин, мынакей караңылар. Прозрачный, тоже Apple'овский оригинал. Деп туугандар. Мактанган эмес. Просто аппаратуралар азыр кандай деңгээлде болуп калды, ушулар бир сыра жаңылап неме кылып коеюн дедим да. Кайрадан атсам болду. Вроде жытып эле алып алдым. Мондай прозрачный. Өтө мощный экен. Вообще прям прозрачный экен, мына караңларчы. Буга да салып көрөйүн, карбондон чыгарып азыр. Шашпагыла тууганда, шашпагыла. Samsung'ты да көргөзөм. Карбонду бир аз чечилип кирип чыгышы бир аз кыйын экен, бирок настолько приятный чехол экен туугандар, карбончу. Вот как. Прозрачный деле ништяк экен. Караңlar. iPhone yes, iPhone да, экранды жанганда эле чоо деп турат. Терес үчүндө жана Нургазы мактанып кеткен го деп коебагыла. Так, ичинде болду. Азыр башка эч нерсе салбаган, билесиңер. Ичинде только провод эле бар. Андан сырткары Жумек досум мага 2 сааттын немесин подарка кылды. Ремешокторун. Бир классический, мондай классический ремешок, бирөөсү мондай спортивный ремешок. Жөн эле подарка кылды. Эле подарка. Тегин берсем да албай койду. Samsung'ка бир мондай чехол алдым. И еще мондай кожаный чехол алдым туугандар. Кап кара жанагындай грубоватый, вообще кайфовый чехол. Мында 5000 алдым. Буну бирок сатып эле алдым өзүмөчү. Билбейм, ушундай кожаный жанагындай вещилерди негедир я люблю деп коет. Ушундай туугандар. Өтө качественный бул да. Так, эми болду. iPhone иши менен бүттү туугандар. Samsung'ка келели. Samsung Galaxy S23. Galaxy S23 14'tü эмнеге алып барып бердим. Көп эле айтып калатат, Нургазы, сен V-класста ушу iPhone'да отуруп алып эле заказ ала албай атасың. Samsung'ка сөрөнү жакшы берет дегенден бардым дагы. iPhone 14'tü, 14 Pro'nu. Так, 14 Pro'nu 55 миңге алышты, выкупка алышты, өздөрү сатып алышты дагы. Мо 58 миң экен. Galaxy S23 обычный эле. 256 гигабайт, 12 оперативный память,
Face ID, Face ID'leri бүт бар экен, но все равно Samsung немножко iPhone'дан отстает. Реально, баасы, наркы беркелери, камерасы реально салыштырып көрсөңөр болот. Но именно ушу таксометрге эле чыккан телефон болобу деп койдум да, булчу. Ачык эле, бирок мындай красивый, более-менее. Экрандары, наркы берки граньдары. S24 ультрасы кече күнү сурасам 80 миң экен, ошону алып алсамбы деп. Зачем дедим да, 14 Pro'ну берип, анын үстүнө дагы 30-40 миң кошуп, анан алып алып таксиге иштетип жүрүп. Карасам, смысл нет. Вообще иштеп көрө элекмин туугандар. Бунда да иштеп көрө элекмин, iPhone'да да иштеп көрө элекмин. Буюрса, дальнейшем 23'де да иштеп көрөбүз, iPhone'га да загрузка кылып, ал менен да иштеп көрөбүз, 16 Pro Max'та балким более-менее иштеп калаттыр, туурабы? Жакшы заказдарды берип калаттыр. А так, мынакей камераларын ачып көргөзөйүн. Задний, мадный. Да, мени мындай карап эле көргүлөчү. Нету, да, вот, мурун A8, A6 деген телефондордун программалары, иштеричи. Вот, ничего не изменилось, да, вот, корпусун менен бир туруп башка корпус салып коет, бир туруп башка. Бирок чекелери, граньдары мындай, более-менее, именно могу размер, колго прям алло дегени вот так, раз алганы удобный экен, да, iPhone кичине чоңураак болуп калат, но вот это кичине более-менее экен. Буга мондай чехол алдым. Ане. Где? Вот такой черный чехол. İçine жөн эле монтип бир темирди салып койдум, чтобы могул жерде магнитни держать этиш үчүн туугандар. Бүгүн буйруса эми атайын чисто распаковка кылып көргөзүп коеюн деп силерге видео тартып калдым туугандар. Качествосундагы 16 Pro Max'тан прямой көрүп атасыңар, бул киноэффект менен тартып атат. Киноэффект 30 кадров в секунду. Обычный эле 4К эмес. Так, мынакей. Таксометрде вроде скачать этип койдум. Дагы эмне дедим бул жакта сурап атат. Да, режим энергосбережения, звук телефона дейт. Болду. Вот туугандар. А так таксометр мындай. Экраны кичинекей, чыккан. Даң заказдарды берсе болду, самое главное. Декабрьский жанагындай крупный заказдардан калып кетпейин деп эле алып алдым. Бул мага акча тапса болду, самое главное. Могу чехолу. Мынакей туугандар, көрдүңүздөр. Бул 58 миң экен. S23. Ультра түрү эле көп экен. Башка бирдеке ол бул дейт. Ладно, ушуну эле беребе дедим, мага болду. Заказ түшсө болду мага, не особо. Ну, карагыла, вид, чехол салсам, вообще эч нерсеси билинбейт да. Настолько, не знаю, Samsung в последнее время видке вообще иштей албайт. Качествого деле. Бирок эми таксометрди көрөбүз. Бир плюсун көргөзүп коеюн туугандар. Samsung десеңер мон карап тургула. Samsung мененчи башка телефондорду зарядтаса болот экен. Бисмилла, шарманда кылбайм. Кана? Давай. Чомондан өтпөйт аба. Жан, атайын бул жака келип жандырыш керек беле. Элки силердин да колуңарды көп кармап кое турам болдум дейми? Кече каерден көрүп аттым эле. Общий настройки. Таппай калдым да. Короче, Samsung'ду мондай эле үстүнө койсо. Давай. Автоматически iPhone, беспроводной наушниктер, сааттар. Samsung'дун аркасына койсо кадимкидей заряд алат экен туугандар. Эмнеде беспроводной зарядка деп жазып көрөйүн. Быстрая зарядка дейт. Настройки зарядки. Короче, таппай калдым туугандар. Ошону көрсөтөйүн деп аттым эле, самый главный. Но самый главный. Вот беспроводная зарядка. Короче, буну орто коюш керек экен да, мынакей. Көрдүңөрбү? Жемон чехолун чечип көрөйүн, бирок магнити бар да, аркасынан ала бериш керек эле да. Давайте попробуем чехолун чечип элечи. Просто силердин убактыңарды көп кармап койбойюн деп атпаймынбы. Выходим. Сейчас посмотрим.
Просто жана Samsung иштеткендер. Давай. Не, короче, что-то быстрая беспроводная зарядка включен, да, вот так. Ну, короче, давайте вот сюда попробуем наушник. Наушник-то попробуем. Не, короче, кече үйдө болгон да. Азыр что-то не получился. Ушундай айтгандар. Так, Samsung'тукун көргөздүм, Ошентип кече келинчегимин да 15 Pro Max'ын барып үстүнө канча кошуп бердим? 40 с чем-то кошуп бердим. 15 Pro Max'ын 85 миңге алды тогандар. 85 миңге алды. Где-то доллар көтөрүлүп кетти. 109га чыгып, мурга телефондор кымбаттап кетти дедиле. 130 миң эсептеди. 40. Короче, чехол мехолдун аркы беркилбери менен кошулуп атып 50 миң доплата кылдым тогандар. Андан сырткары кече күнү барып карагылачы. Savage Dior. Онда сон духи алдым тогандар. Кышкыга. Ароматы прям, чисто мужской прям. Тогандар 10 миң турат. Золотая яблокага болсо, Ривгошко, Летуалга кирсеңер табышыңар мүмкүн. Мужиктерге советую да. Чын. Эми таксиде жүрөбүз, бир аз жана тердейси, башка болот, колтук, молтук, тияк бияк сытылат да. Окшогон духилерден алып койсоңор тогандар. Ароматы вообще мощный, сонун жыттанып жүрөсүңөр. Андан сырткары бир туфли алдым, барып 15 миңге. Джинсы алдым, рубашка алдым. Кыскасы бир чыра шопинг кылып, декабрь айынын башында кичине эркелеп алдым тогандар. Ушундай дальнейший эксперимент кылып көрөбүз. Android'ду да көрөбүз, iPhone'ду да көрөбүз. Таксометрге иштетип. Анан кийин силерге бүт ишара көргөзөм. Кайсы кандай иштеп атат, чок, как, тияк, бияк дегендейчи. Так что кийинки видеолорду күтүп тургула тогандар. Силерге дагы ушундай сонун телефондор насип кылсын. Эми мага действительно керек нерселер тогандар, жана мактанып атат тиги бу деп эле. Потому что менин ишим видео тартыш, блог тартыш, информация жеткириш жерге. Ошон үчүн мага качественный видео, качественный звук өтө важный тогандар. Ушундай. Эмки видео көрүшкөнчө.